Биринчиден күнөөлүү же күнөөлүү эмес экенин сот аныкташ керек экенин баарыбыз билебиз да туурабы. Соттун чечими жок экен. Мен билгенден Фин полиция азыр териштирип атат дейт. Атайын журналисттердин берген суроосуна президент Урмат Сооронбай-Шарипович тапшырма берген экен. Ошонун аягына күтүп турайлы дагы. Эгерде материалдарда кандайдыр бир күнөөлөр табылса, анда сотко түшүш керек. Анан соттун чечими менен гана киши күнөөлүү же күнөөлүү эмес дейт. Ал эми той же болбосо жанагындай 9-майга арналган иш-чара аракеттерди анын агасы биздин коллегабыз өткөзүп элдерди чакырган экен. Мен муну жаман деле көргөн жерим жок. Катышса катышып келишкендир. Убактылары болсо азыр барган чакырган жерден калба деп кыргыздын салты бар да. Балким ошого жараша барып келгендер. Алардан сурасаңыздар жакшы болот эле. Негизи сизди чакырды беле? Жок, колуну бош кишилерди кимдер мүмкүнчүлүк болсо чакырышкан, бирок биз биякта өзүбүздүн шайлоочулар менен иш-чара аракеттерибиз бар эле, биз ошолорго катышып жүрдүк. Акылбек Усанбекович, мындай коомчулукта мындай түшүнүк болуп атат да, баягы коррупцияга шектелип атса, эме текшерип атса атайын органдарчы, анан ушу депутаттардын барганы бул кандайдыр бир тергөө иштерине, изилдөө иштерине таасири тийип калышы мүмкүн деген да ой. Жок, эми өзүңүздөр билесиздер да, ал боюнча өзүнчө мыйзамдар бар. Ал ошо мыйзамдын алкагында укуктуу органдар иштей беришет. Ал эми бул иш-чара аракеттерди мен өзүбүздүн коллегабыз Матраимов өзү берген интервьюсунда окуп калдым. Бир 9-10 жылдан бери биз өткөзүп атабыз дейт. Ар бир депутат эле өзүнүн айылына ушундай иш-чара аракеттерди өткөзүп берет. Мында мен жаманлык иш экенин көргөн жерим жок. Матраимовдун деген эмесин точкалап койгончу моралдык маселе кандай алып барылат? Эми моралдык маселеси боюнча бүгүш азыр жумушунда жок экен. Анан эми ал өзүнүн иши менен алек болуп атат. Дагы бир жолу айтайын, эми сот гана чечимди акыркы точканы кое алат да. Анан журналисттерден мен суранып кетет элем. Биздин мурун Кабай Жабаевич Карабеков деген журналист бар эле. Менин 5 жыл коллега дагы болгон. Ал атайын документтердин негизинде, ушак сөздөрдүн негизинде эмес, биринчи документтерди таптап, фактылардын баарын топтоп, анан ошонун негизинде өзү же сотко кайрылып, же болбосо ошолорду ачыктап, эгерде киши сотко кайрылса, өзүнүн фактыларын далилдечи да. Биз ошо ыкмак өтпөсөк, кичине ушакка жакыныраак болуп баратабыз, бул көп туура эмес го дейм. Бояк ушак эмес да, бул деген чоң деңгээлде президент деле өзү айтып атпады эле, анан мурунку президент да деген билген фактыларын берип атпады эле. Бул боюнча мына мен жеке өзүм сурандым, мурунку президент талкуу жараткан маселе болот да, ошон үчүн деген бул. Мен жеке оюм боюнча мен журналисттерге, коомго дагы кошулам. Эгерде коомдо сөз көтөрүлүп атса, биз канчалык бийик болсок, ошончолук кичик бол деген кыргыздын сөзү бар да. Ошол ыкманы колдонушубуз керек да. Эмне үчүн мына биз тоолордон кичинекей суулар агып келип эмеге ручейге да, кыргызча эмне болуп калат. Булактар агып келет, оодон ийрип келип, ылдый жактагы сууга түшөт. Суулар келип, анан ылдыйраак водохранилищелерге түшөт. Алар барып анан океанга чейин ылдый түшүп атпайбы? Ошон үчүн кыргыздын жакшы сөзү бар, канчалык улук болсоң, ошончолук кичик бол деп. Биз эми өзүбүз ошондой эталонду көрсөтүшүбүз керек го деген ой пикирдемин да. Бул эми той ашка мактанчылык жок да. Бөлөк благотворительность боюнча колдон келген жардамды берип, ошо аркылуу балким элдин мүдөөсүнө, ошолордун жакшы сапаттарына ээ болууга биз аракет кылышыбыз керек. Өзгөчө саясатчылар да, саясатта жүргөндөр, өкмөттүн жумушунда жүргөндөр скромность она никогда никому не мешала.